Мекен жөнүндө ала билебизби балдар? 7-класстын окуучусу Камила классташтары менен жаңы мектеп имаратында алгачкы сабагын окуп жатышат. Окуучулардын кубанычында чек жок. Анткени буга чейин кышкысын жарытарлык жылыбаган. Мындан 52 жыл мурда курулган мектепте билим алышчу. Шарты аябай начар болчу. Биз окуганда класстар суук, өзүбүз дагы кээде тоңо буттарыбызда какшып калчу, бирок ошого караштан биз билим алыш үчүн ошол окуйт болчук. Анан алар мындай окуганда эжекелер берчү, бирок ошентсе дагы үшүп, кышта мындай кышта болсо үшүп отурчу. Билим алуу, биз Кыргызстандан дагы билим алып мындай өсөбүз ошо. Буга чейин эскириги жеткен мектеп имаратында окуган окуучулар эми мынтип заманбап жабдыктар менен жабдылган ашкана, спортзал сыяктуу баарын ичинде камтыган 275 орундуу жаңы мектеп имаратына ээ болуп отурушат. Мугалимдер да өз сөзүндө мындай шарт мамлекет тарабынан түзүлүп берип жатканда окуучулардын да билим сапатын жогорулатабыз деген ниетте. Ар бир класска буюрса компьютер коюлат. Мугалимдерибиз да компьютерлер менен иштешет. Мугалимдер ушул компьютердик сабаттуулугун жоюш үчүн бардык мугалимдер курстан өтүштү. Буюрса эми ошол интерактивдүү доскалар келди. Ошону колдонобуз. Ушул болгон мүмкүнчүлүгүбүздү жумшайбыз буюрса. Аталган мектептин курулушу 2014 жылы башталып, республикалык бюджеттен 69 миллион сом бөлүнгөн. Билим уясынын ачылыш аземинде өкмөт башы мамлекет тарабынан билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурулуп жатканын белгиледи. Биз ушундай көргөзүп атабыз. 19 жылы 162 ушу билим берүү тармагындагы объектилерде иш жүрдү. Анын ичинде 133 мектеп, 29 бала бакча. Кеч эле мына телевидениеден көрсөңүздөр керек. Алыска Акталада дагы, Актала районунда да заңгыраган мектеп ачылды. Мындай көрүнүштөр абдан көп болуп атат. Анан бул ушул Бостон айылына өзүбүздүн балдарыбызга белек болуп атканы дагы бул абдан бир жакшы сыймыктуу иш-чара жөрөлгө. Себеби деген өнүккөн мамлекеттерди азыр көрүп атабыз. Билим тармагына абдан көп көңүл бөлүнүп атат. Азырынча мектептин спорт залы курулуп бүтө элек. Бирок аталган маселе боюнча аракеттер жүрүп, кийинки окуу жылдын башталышына чейин спорт зал курулуп ишке берилет. Дагы спорт залдын курулушу жүрүп жатат. Спорт залдын курулушу менен дагы 9 миллион 900 миң сом бүтүргөнгө акча керектелет. Мына азыр эле быйылкы жылга сунуштадык. Буюрса ушул акчанын бөлүнүп берилсе, биз спорт залды дагы быйылкы жылы бергенге аракеттер жүрүп жатат. Быйылкы жылы өлкө аймагында республикалык бюджеттин эсебинен жалпы 390 объекттин курулуш иштери жүрөт. Ал эми Ош облусу боюнча 58 объекттин курулушу жүрсө, анын 14-ü билим берүү мекемелери болмокчу. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош.